Окумуштуулар Түштүк Америка аймагынан таштарга жазылып калган бир нече маалыматтарды табышкан. Алардын көбү упурап жок болуп кеткендиктен маалымат толук бизге жеткен эмес. Ал жерде бир нече миллион жылдар мурда Марс жана Юпитер планеталарынын ортосунда Фаэтон планетасы болгондугу жана ал планетанын жок болуп кеткендиги тууралуу роникалык жазууларда айтылган. Озеки айтылып же кээ бир маалыматтар илим изилдөөчүлөрдүн калеми менен жазылып келди. Албетте жомок сымал туюлат, бирок мифология түрүндө белгиленген. Фаэтон планетасы эч кайсыл планеталардан кездешпей турган заттардан түзүлгөн жана өзүнүн жашоочулары болгон. Фаэтон цивилизациясы качан түзүлгөн бул тууралуу билүү бизде мүмкүнчүлүк жок. Анткени ошол мифологияда фаэтондуктар орусча айтканда бессмертный деп айтылат. Булардын цивилизациясы миллион же миллиард жылдар бою өнүгүп келгендиктен Фаэтон планетасы космостогу өз кубаттуулугун жоготкон. Жана бул планета